мындай да, Алла, мени кайгы кападан, гамдан, жүрөктүн сыгылуусунан сактай көр деген дуа. Ушул дуаны көп айтыңыз. Же болбосо, мүмкүн болсо, көп убакытка чейин келме айткыла. Ла илаха иллаллах келмесин көп айтса, адам бат эле сыгылыштан чыгат иншалла. Курбум жолугун чечкиси келип атат, чечип салса кандай күнөө болот? Жолуктун фазилетин баарын билет, бирок өзүн кыйнап эле кийип жүрөт. Жолугун жакшы көрбөй, парз деп дейт. Эми мындай да. Чечиш, чечпеш, кийиш, кийбеш, бул ар бириңердин өзүңөрдүн колуңарда. Мен молдо болуп турсам дагы, мен айтам, ооба, жолук салынгыла. Жолук салынбай койбогула деп айтпайбыз. Жолук парз деп айтышыбыздын себеби бар. Бул менин буйругум эмес, бул Алланын буйругу. Сен өзүңдүн мамилеңди Алла менен чечесиң уже. Түшүнөтсүздарбы? Ошол себептен бир дагы молдо жолдо жолгу жок кетип баратса, эмнекен, жолук салын деп айтпайт. Сен ишиң ал. Карындашым өз ишиң. Бирок жолук салынганын фазилети ушул. Алла